Жеп боюнча айталы, мына өкүмдөр чыга баштады. Жеке менин пикирим боюнча маселе көп. Мисалы үчүн мен түшүнбөйм, мисалы үчүн Жантөре Сатыбалдиев алсак. Ал премьер-министр болгон учурда долбоор бекитилген болчу. Андан ашыктык, ал киши Кытай компанияны чакырып туруп 20 миллион долларлык кошумча тетиктерди бересиңер деп талап кылып коштурган. Бирок ал реализация башталганда, курулуш башталганда Сатыбалдиев премьер-министр болгон эмес, кабыл алган эмес. Демек ал курулушка жооп бербейт да. Мен депутаттык комиссиясы мүчө болгонмун. Ошол жерде биз мындай жыйынтыкка келгенбиз. Долбоор керек, акча алганыбыз туура, бирок иштеткенибиз туура эмес деп бердик. Ошо иштеткенди текшерип чыккыла. Эмне үчүн жана пластика группасы 600 доллар болуп атат, эмне үчүн мынча каражат кетти. Ошону таап туруп изилдеп, күнөөлүү болсо жоопко тартыла деп атканбыз да. Анан баарын эле баш аягынан четтен кабаган бул жакшы эмес. Бүгүн да күн өтөт, эртең да күн өтөт. Бүрсүгүн болуп калат. Кандай болот анан? Анан өкүм чыкты, бирок бул бир нерсе түшүнүш керек, өкүм чыкканы менен бул күчүнө кире элек. Азыр экинчи сот болот, анан үчүнчү сот болот. Али бери мен ойлоп атам 1 жыл, 2 жыл чубалат, анан өзгөрүлөт баары бирчи. Өзгөрүлөт. Биринчи чечим кабыл алганда баягы эмоцияга берилип, соттор койчу ашыктык кылбайм деп тарсылдап уруп атат да. Анан экинчи, үчүнчү сотто башкачараак карайт. Ар бирөөнүн салымын караш керек. Мен эми ушундай каралыш керек деп атам да. Ошондуктан бул өкүмдөр боюнча маселе бар. Мен баары эле 100% күнөөлүү деп айта албайм мен. Кимдин кандай күнөөсү бар, кандай көлөмү бар, аны сот териштириш керек болчу. Мен үчүн түшүнүксүз көп. Мен эми материалдарды билбейм. Анан айтып атат, бирөөлөрдү бошондукка чыгарды. Жок. Штраф деле бул соттун чечими менен күнөөкөр деп таптыр. Анан мен эми массалык маалымат каражаттардан алган маалыматыма ылайыктуу мурунку энергетика, отун энергетикасынын башчысы 100 миллион сом кайра ордуна коюптур деп атат. Демек ал ушул кетишкен жоготууларды ордуна койду деп эсептеш керек да. Мойнуна алды деген сөз. Ошол себептен соттун чечими мындай жумшак болгон деп ойлоп атам да. Эгерде башка соттолгон адамдар ушундай каражатты чыгарып төлөп берсе, балким башкача болуп калмак деп. Бирок аны мен так айта албайм, себеби бул мен үчүн түшүнүксүз көп нерсе болуп атат. Анан негизи кандай болсо да соттун чечими болгондо ал аягында жазыш керек болчу да. Жанагы чыгашалар 111 миллион доллар деп прокуратура мойнун коюп атпайбы? Ким ошону өндүрөт деген маселени караш керек болчу сот. Мүлкүнөн тартабызбы, кимдин кандай алабыз? Ошону чечимде жазылыш керек деп. Балким бардыр, мен билбейм да.